Адам характерлеринин 5 түрү жана алардын мотивациялары. Ар бир адам өзгөчө. Бирок алардын окшош жактарын да тапсак болот. Организмдеринин физиологиялык түзүлүштөрүнүн окшоштугу эмес, психикалык. Психология илим катары 19-кылымда тааныла баштаган. Ошол убактан баштап психологдор ар кандай адамдардын орток характер жана жүрүм-турум окшоштуктарын байкай башташкан. Характер — бул инсандын психикалык өзгөчөлүгү. Ал өзгөчөлүк коомго, жашоого, жумушка, өзүнө жана башка адамдарга болгон субъективдүү мамилесинде ачыкка чыгат. Албетте, адамды канчалык жакшы таанысаң дагы, анын жүрүм-турум линиясын так айтуу мүмкүн эмес. Ошондой болсо дагы бул же тигил окуяга ал инсандын реакциясын прогноздоо жана мотивациясын түшүнүүгө характер өзгөчөлүктөрүнүн классификациясы толук мүмкүнчүлүк берет. Мисалы, сиз деле байкаган чыгарсыздар, ар бир адам бир эле капыстан чыккан катуу үнгө ар кандай реакция кылат. Бирөө кыйкырып ийет, бирөө титиреп кетет, а бирөө эч кандай эмоция көрсөтпөй коюшу мүмкүн. Бул нерсе ар бирибиздин жүрүм-турум моделдери ар кандай болгондугу үчүн келип чыгат. Ал характер түрлөрүнөн көз каранды. Бир адамдын характери кандай экендигин так билүү үчүн анын жүрүм-турумун көзөмөлдөп, ар кандай ситуацияда өзүн кандай көргөзөрүн байкоо жетет. Характердин биринчи түрү — компаниянын эң шайыры. Бул типтеги адамдар негизи экстраверт болушат. Аларга эң башкысы адамдар менен чогуу болуу психикалык жактан өзүн жакшы сезүүсүнө жардам берет. Бул характерди аныктоо өтө эле жөнөкөй. Алар көп тамашалашат, көп сүйлөшөт жана жароокер болушат. Мындай адамдар жашоону кызыктуу кылып, пикир алмашууда лидер болушат. Эч качан бирөөгө жармашып, убактысын алышпайт. Адамдар өзүлөрү тартылып, алар менен сүйлөшкүлөрү келет. Мындай типтеги адамдар конкреттүү бир эле адамга фокус кылышпайт. Алар публикага кайрылгылары келет. Кенен жесттер, катуу үн. Бул белгилер бар болсо, анда демек алдыңызда экстраверт. Көбүнчө алар тамактанып жатканда, сүйлөшүп, чер жазганды жакшы көрүшөт. Ушундай характери бар адамдар дароо эле өзүнүн айланасына адамдарды чогултуп алат. Алар коом мүчөлөрү үчүн клей сыяктуу, себеби баарын чогуу кармаганга аракет кылат. Бирок бир уяча курулса, аны таштап, жаңы уяча куруу үчүн жаңы тааныштарды издеп башташат. Албетте, бул адамдардын терс жактары да бар. Эң маанилүүсү — бат жини келгендик. Жөнөкөй эле болгон нерсе үчүн ачуусу келип, жинин көрсөтө башташат. Көп тамашаласа дагы көбүнчө үстүртөн гана болуп калат. Бул адамдар жакын мамилеге келгенде кыйынчылыктарды көрүшөт, себеби алар мамилелердин түбүнө, тамырына көп маани бере беришпейт. Алар баардык нерсеге үстүртөн гана караганга көнүп калышкан. Коомдо аралашып жүрө бергенден алар бир убакта тажап кетиши мүмкүн. Ошондуктан адамдардан бир канча убакытка өзүн бөлүп, күч топтоп, кайра аларга аралашып кетет. Мындай циклдар ар дайым болуп турат, бирок убакыт интервалдары ар бир адамга индивидуалдуу өзгөрүп турат. Мен эрежелер менен жашабайм, мага чек коюлбашы керек деп эсептешет. Жыйынтыгында кылмыш кылып, закон менен проблемалары болушу мүмкүн, же үй бүлөсүндө пикир келишпестиктер көбөйүп кетет. Ага башка адам жөнү жок эле насаат айтып, эмнени кантип туура кылыш керек экенин айтып баштаса, чыдабай кетишет. Эркиндикти, көз карандысыздыкты сүйүшөт. Ошондуктан көбүнчө аскер кызматтарын тандашпайт. Аларга эң башкысы тандоодо эркин болуу. Экинчи тип — капитан. Аты айтып тургандай эле, анын жашоосунда бийлик жана байлыктан маанилүү эч нерсе жок. Жашоосунун таптак түзүлгөн структурасы бар. Ким андан ылдый, ким андан өйдө турарын так билет. Бул адам үчүн координата системасы өтө чоң ролду ойнойт. Жогорку эффективдүү пландоону абдан жакшы өздөштүрүп алган жана өтө пунктуалдуу болот. Кандайдыр бир иш-чара боло турган болсо, биринчи кезекте уюштурууну колго алат. Көбүнчө өзүнүн айланасында чоң кадыр баркка ээ адам. Өзүн дагы, өзгөнүн дагы сыйлаганды билет. Анын мамилеси айланасындагыларга да өтөт. Капитан өзүнүн авторитеттерине суктанып, аларга окшош болуш үчүн баардык аракетин жумшайт. Алар дайыма чечкиндүү жана эр жүрөк болушат. Өзүнүн күчүн жакшы билишип, эмнени кыла аларын, эмнени кыла албасына көзү жетет.
Тилекке каршы терс жактарынан өзүнүн ой пикирин, жашоого болгон көз карашын башкаларга таңуулаганга аракет кылышат. Көпчүлүк адамдарга бул нерсе көп жага бербейт. Себеби күчтүү кимдир бирөө алардын жашоосун башкарып алгандай сезим калтырып турат. Лидер болуу жолунда эч кимди аябай коюшу мүмкүн. Аларга биринчи болуу өтө маанилүү. Жыйынтыгында кызыкчылыктардын конфликти келип чыгат. Көбүнчө ачкөз жана сараң болушат. Анткени акчаны эң маанилүү жашоо ресурсу пикирин карманышат. Үчүнчү тип мен сизди угуп жатам. Театр сахнасын караңыз. Бул артисттин текеберленген ашыкча кооз жест мимикаларын байкадыңызбы? Ал сиздин көңүлүңүздү бурайын деп жатат. Сиздин эле эмес, бардык адамдардын көңүлүн. Өзүңүздүн айланаңызда ушундай адамдар барбы? Мындай адамдар кандай гана жол болбосун, жакшыбы, жаманбы, өзүнө көңүл бурдуртуш керек. Алар психикасын башкалардын көңүлүнөн, суктанып караган көздөрүнөн толуктап турушат. Өзүлөрүн абдан жакшы карашат. Табиаттан өзгөрүп кетүүнүн усталары болгондуктан кандай гана компания болбосун батып кетишет дагы. Ал жакта ошол убакка керектүү боло турган ролду кабыл алып, ойной башташат. Алар башкалардын муктаждыктарын мыкты сезишип, бардык нерсени билген адам иллюзиясын жакшы деңгээлде көрсөтө алышат. Башка адамдарды өзүнө тартып да турат. Өзүн сүйдүрүп, табышмактуу да, кызыктуу да боло алышат. Кичинекей кезинен каалаган нерсесине жетүү аларга кадимки көрүнүш болуп калган. Тилекке каршы көбүнчө өзүмчүл болушат. Ар кандай жашоо спектакльдарында эң башкы ролду ойногулары келет. Тиешелүү кубаттоону күтөт. Эгер эч ким кубаттабаса, колдобосо, көңүлү чөгүп отуруп калышат. Абдан сезимтал, бирок эч кимге көргөзүшпөйт. Эгер ушуну менен өзүнүн максатына жетпей турган болсо, көңүл бурдуруш үчүн баарына даяр. Мактаныш үчүн окуясын 1000 эсе кооздоп, кээ бир жерлерин ойдон да чыгарып коюшу мүмкүн. Коомдо көптөгөн маска тагынып жүрө берип, өзгөчөлүгүн жоготуп жиберишет. 4-чү тип көз карандысыздык жана изоляция. Сөз интроверттер жөнүндө гана болбойт. Алар албетте бул типке тиешелүү болушат. Ушундай характердеги адамдар жалгыз иштегенди жакшы көрүшөт. Башка адамдарды жаман көргөнүнөн эмес, жөн гана ушундай иштөө аларга оңоюраак, себеби эч ким аларга тоскоол болбойт. Аларга илимге кызыгуу, изилдөөлөрдү жүргүзүү, илимпоз болуу мүнөздүү болот. Жан дили менен берилип иштешет жана детальдарга, майда чүйдө нерселерге көп көңүл буруп маани берет. Өзүнүн жетишкендиктери жана ийгиликтерине, коомуна кошо турган салымына өтө маани берет. Бул адамдар дүйнөнү жакшыртканга аракет кылат. Көп учурда билимдүү жана интеллект жагынан өтө жогору баскычта болушат. Алар эл эмне дейт деген көз караштан алыс болушат. Эң маанилүүсү жакшы жыйынтык алуу. Ошентсе да түнт болушуп, эл менен көп катташпайт. Өзү көрүп турган дүйнө менен чыныгы дүйнө ортосундагы айырмачылыкты сезе беришпейт. Алар менен достошуу өтө оор, оңой эмес. Бирок эгер достошуп калсаңар жана ортоңордо ишеничтүү мамиле пайда болсо, ал достукту сактап калыш үчүн көп нерсени кылганга даяр. 5-чи тип жакындар үчүн гана. Бул типтеги адамдар башка типтердин арасынан эң боорукерлери жана кайрымдуулары. Башка адамдардын кандай экенин жакшы сезишип, жаман же жакшы кылып өзүнө субъективдүү бөлүп алышат. Көп учурда колунда калган акыркы тамагын дагы аябай, жардам керек болсо, өзүнүн иштери чыгып атса да ойлонбой келгенге даяр болушат. Албетте сен анын жакын адамы болсоң. Анын жакын адамдары көп болбойт. Тааныш эмес компанияда өтө уялчак болуп, таанышууда же сүйлөшө келгенде кыйынчылык тартышат. Эгерде тааныш компания болсо, тескерисинче көп тамашалашып, компаниянын эң шайыр катары өзүн алып жүрүшөт. Алар өзүлөрүнүн ата-энелерине чоң урмат-сый менен мамиле кылышып, ар кандай кырдаалда алардын ой пикирин сурап турушат. Бул типтеги адамдар үчүн ишеничтүү мамилелер жана бири-бирине көмөк көрсөтүү жана колдоп туруу биринчи орунда турат. Көп учурда чечкенсиз болушат. Ошондуктан башкалар айткан алгоритм боюнча көйгөйдү чечишет же кийинки кадамдарды кылышат. Ээрчиме, тынчы жок, бир ордунда отура албайт жана майда чүйдө иштер үчүн башын оорутуп ойлоно бермей адаты бар. Өзүнө ишенбей, эл эмне дейт деп алардын ой пикирине өтө көз каранды болушат. Ошентсе да, адамдын характеринин кээ бир өзгөчөлүктөрү жыл өткөн сайын өзгөрүшү мүмкүн.
бирок инсан катары жалпы караганда өмүрүнүн аягына чейин стабилдүү ойдон каларын, жакында 50 жылдан ашык убакыт бою ар кандай адамдардын характерлерин изилдеген окумуштуулар далилдеп чыгышты. А сиз өзүңүздү кайсы типке кирээриңизди байкап көрдүңүзбү? Биз кошпогон өзгөчөлүктөрүңүздү комментарийге жазып, биз менен бөлүшө кетиңиз. Дагы кандай темалар сизге кызыктуу болуп жатат? Сөзсүз сурооңузду калтырыңыз. Биз аны кийинки көрсөтүүлөрдө жооп берүүгө аракет кылабыз. Физиологиялык ден соолукка эле эмес, психологиялык ден соолугуңузга да кам көрүңүз. Көрүшкөнчө.